Баш мыйзамыбыз боюнча жогорку билимдин кереги жок болчу депутат болушу үчүн. Айрым какпаштар таңуулап койсо эле шыңыңдап барып баасы отур эчки турбаган диплом сатып алганга шашып атып, айрымдар элге уят болду. Жаңылы диплому жок тапшырганда мандатын ала албайт болчу. Бийлик башындагылар да кандай диплом сатып алган, ала барман көңгөйлөрдүн тазалап атса кантип туура эмес дей алабыз. Жасылма диплом алып пенсияга чыккан генерал болгону канча дейсиң? Бул демилгени Садыр Жапаровдон кийин келген президент дагы көтөрөлү турган иш. Анан калысы үчүнчү диплому бар деп ооздорун чойгондор көбөйүп кеткенин кайда жашырасың? Класстык чиндерди алып кошумча акча алып атып, өлкөнү жакырлаткан вирустан комплекстүү арылыбыз керек дейт Кайыпшер Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Ректор Садыр Жапаров КРСУда окуп дипломдук ишин мыкты жактаган. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Садыр Жапаров менен окуу жайдын бир факультетине билим алып, бирок аны бир дагы жолу көрбөгөнүн билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2006-жылы Кыргыз-Россия Славян университетиндеги юридика факультетин сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. Бул тууралуу ректор Владимир Нефадеев билдирди. Окуу жайдын жетекчиси коомчулукта кызуу талкуу жаралгандыктан комментарий берүүнү чечкен. Ректордун айтымында Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын конституциялык укуктук статусу темасындагы дипломдук ишин 2006-жылдын 19-майында эң жакшы деген баага жактаган. Садыр Жапаровго окуу жайдын башка студенттер сыяктуу эле кыргыз жана россиялык үлгүдөгү 2 диплом берилген, деди Нефадеев. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев дипломчусу чыккандан кийин президенттин 2006-жылы КРСУнун юрфагында окуганын билгенин айткан. Эл экүүлүү ал жылы өзү дагы ошол факультетте окуган жана бир дагы жолу Жапаровду көрбөгөнүн билдирген. Эске салсак, кечээ 20-январда БШК жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованын депутаттык мандатынан ажыраткан. Шайлоо органынын версиясы боюнча Нарматова Жалал-Абад университетинин дипломун мыйзамсыз алган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Марлен Маматалиев кыжыр келтирип жолго майы кызматкерлерин койгон туура эмес. Марлен мырза көчөлөрдө кайрадан майы кызматкерлери көбөйө баштаганы байкалат. Мунун себеби эмнеде? Кечээ мен атайын өкмөткө барып айттым, эмнеге элдин кыжырын келтирип көчөгө майы кызматкерлерин коюп атасыңар? Эмне алардын эсебине акча чогултасыңарбы десем, жок, статистика боюнча жол кырсыктары адам өлүмү көбөйүп кетти дешти. Бул маселени башка жол менен деле чечсе болот да. Мисалы, таксилерге мобилдик тиркеме киргизип, ар биринин кыймылын көзөмөлдөп турса болот. Мындай практика Америка баш болгон көп өлкөлөрдө бар. Айдоочу белгилүү бир убакта жерде келатам, жей салып жатам деп билдирүү жиберип турат. Эгер уктабай чарчап келаткан болсо, диспетчер укта деп эскертет. Бул көп каражатты деле талап кылбайт. $1000 жумуш. Экинчиси, машинаны катуу айдагандар үчүн орточо статистикалык ылдамдык тиркемесин киргизүү керек. Ал эмне дегендик? Айталы, көлгө бараткан айдоочу Бишкектен чыкканда катталып, мерчендүү жерге жеткенде дагы катталат. Эгер белгиленгенден эртерээк убакта барган болсо, ылдамдыкты ашырып айдаган болот да, айып төлөйт. Ошондо эч ким жанталашып шашпай калат. Эптеп эле жетсем деген ой болбойт. Бул үчүн жолду катар майы кызматкерин койгондун эч зарылчылыгы жок. Айтор түшүндүргөнгө аракет кылдым. Сиз демилгелеген орточо статистикалык ылдамдык боюнча мыйзамдын долбоору азыр кайсы стадиясында? Биринчи окууда турат. Мурдагы өкмөттөн каршы пикир келген. Эми мунусунда кандай болот көрөбүз го. Бул мыйзам мага эмес, элге керек. Булак Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Момбековду шайлоого каттабай коюшуп, Шайлдабекова баш болгон БШКнын мүчөлөрү элдин каалоосун ишке ашырышып, мактоого татыктуу иш кылышты. Антпегенде былтыр эле Момбековдун диплому жасалма чыгып, дуу көтөрүшүп, а быйыл шайлоого каттап коюшканы кыпкызыл эле акмактык болмок. Мартты кылсаң сүрө кыл дегендей, БШК Карамушкина менен Кадуранованы да шайлоодон четтетиш керек. Булар деген депутат болуп парламентте олтурушуп, өздөрү мыйзамды одоно бузушуп, кой ташты 2 ай бою кылмышкерди кара башын колдоп коргоп жатышпады беле? Буларды ким айтат? Жогорку кеңештеги элдин өкүлдөрү деп. Адамдын болгондо да толгон букет кылмыштары жасаган Атамбаевди ээрчип жүрүшсү. Койташта бир офицер өлдү, бир офицер төбөлүк майып болуп калды. Жоокерлер барымтага алынып ур токмокко кабылышты. Дал ошол маалда ошол депутаттар ошол жерде болуп, эл өкүлү катары ошол ыплас иштерди болуп кетишине жол коюп олтурушат. Мына ошондон кийин ушул 2 катын шайлоого катышканга грамм да моралдык акысы жок. Шайлдабекова дал ушул нерсеге көңүл бөлсө, элден рахмат угат эле. Буларды парламентте жаңы депутаттар деле сагынып жатышпаса керек, дейт Шаа Мурзаберкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Бери кара кыргыз, бир нерсени жашылап эсиңе түбүп ал. Жөөттөрдүн эки уулу эч убакта өз өлкөлөрүндө тирешпейт. Алар башка бирлөрдүн жерин тебелеп ойношот. Алар азыр Украинаны талашып ойногону турушат. Бизге азыр тийишпейт алар, анткени коңшубуздагы окуядан кийин бизге тийишсе, ызасы ичинде калган боордоштор бизге кошулуп кетип, тиги сарыны сапырып салбасын дешти. Боордоштор бир аз тынчысын, кечээкү жарасы бүтсүн, анан барып кыкеңдерге кезекелет дешти. Азыр бизде да бир аз убакыт бар. Убакыттан уттурбай тез арада тээжиктер менен такташып, чек араны бекемдеп жаап алышыбыз керек. Борту
ошондуктан бирибиздин башыбызды бирибиз жеп жата бербей, буттан туруп Кытай түрктөр менен кызматташууга жолун бекемдеп алыбыз керек. Кытай өзбек кыргыз темир жолун куруп алыбыз керек. Билесиңерби, бизде согуш чыкса бир гана Баткенден тежиктер аркылуу чыгат. Башка негиз жок. Укканым бар эле 2015-жылы бир америкалык турист болмуш келип Баткендеги сапарында айткан экен. Силерде согуш чыкса Баткендеги суунун башынан чыгат экен деп. Негизи башынан изилдеп тарых сүрүп келсең, тажиктердин жери жок болчу. Ал улуттуу ак падыша бийлиги тегерегиндеги өлкөлөрдүн кертип кесип жер берген. Теги жок тентиген улутка Тажикстан деген өлкө түптөп берген. Кийин түрк тилдүүлөр биригип кетпесин деген максатта. Биздин аялуу жерибиз Баткен, биздин жүрөгүбүз Баткен. Эми биримдикке келип ичара убактылуу болсо да ынтымакташып чегара маселесин тездетип чечип албай кейжектеп отургандарга таң калам. Эси дарттары эле бийлик. Эртең кыйрап калуу коркунучуна турган өлкөнүн тезигинин талашып эмне кылам десең, тезинен чегараны такташып албасак, кийинки сценарий боюнча тиги сарынын буйругу менен тежиктер кайрак тийишет бизге. Жыйынтыгында биротоло мурдубуздан чүлүктөйт. Андан кийин азыркы даярданып жаткан сабаттууларыңда никто, докансаларыңда никто, никтоңда никто. Тилиң жаман, ниетиң жаман деп эле койгулачы, тегерегибизге реалдуу карагыла дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бардык бийлик бутактарын минип олтурган кыйындарын, дипломдорун, сертификаттарын текшерип чыгуу үчүн 3 айлык мөөнөт менен УКМКга буйрук берди. Бул эң сонун жаңылык. Кадр маселеси дал ушул көйгөйгө барып такалат. Мына көрөсүңөр, эгер эле акыйкат чын текшерүү жүрсө, чиновник, министрлердин, депутаттардын көпчүлүгүн бет ачылат. Союз таркаган күнү Кыргыз элинин башына келген Акаев деген эң алгачкы зыянкештин илим билимге кылган кыянатчылыгынын натыйжасынан 15 союздук республиканын ичинен эң билимдүүлөр чыккан Кыргызстан ушул күндө билимсиз түркөөлөрдүн мекенине айланып калды. Башыбыздан өткөн мисалдарды келтирип өтөйүн. Илим билим министри 2 ката үчүн ушунча топ боломбу деп озун чоройтуп сүйлөп койгону бул кечирилгис күнөө. Ошол 2 катаны плакатка бакыйтып жазып алышып, Орусиядан келген делегациянын тумшугуна жайып олтурушпайбы? Спикер өкмөткө жазган катында премьер-министр деген сөздү премьер-министр деп жазып алып, бул автоматический ката деп 2 бети кызарып койбой сүйлөп жатат. Эч кандай автоматический ката эмес эле, тескерисинче сабатсыздык болчу. Макалю, сексалю дегендер айтпай эле койдум, алар вечный депутат болуп олтурушат. Сөзүн эптеп сүйлөй албаган ошолордун бирине билим берүүнүн отличниги деген наам беришти. Ошол наамда көчөдө калган экен. Ал наам убагында мамлекеттик деңгээлдеги бийик наам болуп, аны өтө күчтүү мугалимдер алышкан. Баатыр, генерал деген наамдар баркы кетип калган сыяктуу бардык эле наамдар кожоюну итке сөөгө ыргыткандай эле болуп берилип калды. Өзгөчө Атамбаевдин малында урматтуу Алмаз Шаршенович дешип, чигити бөлүнүп алып, свежий жумшак пахтадын артына койгондун баарына наам, сыйлык ыргыта берген, ит үргөн сайын бир борсок кылып, кечеги эле молдо чалыш жаңы депутат Кадырбековдун Назарбаев чегараны жапкан малда бизге ун керек эле, азыр шарт башка. Бизге ун керек эмес деген анын кандай депутат экенинен кабар берет. Ташиев бекер каккан жок да, чындыгында чокудан нары бир кое турган жаш баланын сөзүн сүйлөп койгону болчу. Мына ошондуктан президентибиз бул чечими адамдарды келечекте үмүттөндүрө турган, мактоого ылайык чечим болду. Ким ушул көйгөйдү көтөрөт экен деп бир топ жылдан бери айтып чарчаган элек. Билимсиздер менен эч качан өлкөбүздү өнүктүрө албайбыз дейт Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов карантин киргизип мектептерди жапкандан пайда жок. Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана төраганын орун басары Эдил Байсалов коронавирус боюнча акыркы кырдаалга байланыштуу маалымат берди. Эдил Байсалов өлкөдө кайрадан карантин киргизүүнүн кереги жок деп эсептейт. Мектептерди жаап, карантин киргизген менен пайда жок. Жаңы омикрон штабы бүтүндөй өлкөгө тарап кетти. Болгону эгер адамдар сасык тумоо же коронавирустун белгилери байкалса, дароо обочулунуп дарыланууга тийиш, деди Байсалов. Мындан сырткары ал ПЦР тест тапшыруунун зарылчылыгы жок экенин кошумчалады. Булак аргументке ийчи. Эл чындыкты билсин.